Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Айымкан Исралы кызы, саламатсыздарбы? Алгач кыскача. Бишкек-Ош жолу жеңил унаалар үчүн эки тараптуу ачылды. Садыр Жапаров алдыдагы шайлоого байланыштуу кайрылуу жасады. Кыргызстанда кийинки жылы бирдиктүү салык декларациясы жоюлушу мүмкүн. Бишкек-Ош жолу жеңил унаалар үчүн ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, күнүзгү саат 2-ге карата Төө ашуудагы жол тыгыны жоюлуп, Сосновка жана Арал постторунда жеңил унаалар өткөрүлө баштады. Эске салсак, калың кар жаагандыгына байланыштуу Бишкек-Ош унаа жолундагы кыймылга убактылуу чектөө киргизилген. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын башкы башкармалыгы айдоочулардан зарылчылык болбосо алыскы аймактарга сапарга чыкпай турууну суранат. Ошондой эле жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырууну өтүнөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлүү жаан тоолуу аймактарда кар жай турганын эскерткен. Президент Садыр Жапаров 17 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо боюнча кайрылуу жасады. Мамлекет башчысы шайлоолордун маанилүүлүгүн белгилеп, алар элдин тагдырына түздөн-түз таасир этерин айткан. Ошондой эле талапкерлердин арасында кызыл тили жанган, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер да бар экенин, аларды шайлап алып, өкүнүп калбагыдай болуу керектигин эскертти. Өлкө башчысы мындан тышкары реформага чейин жалпысы 484 жергиликтүү кеңеш болгон болсо, реформадан кийин 264 жергиликтүү кеңеш түзүлүп дээрлик 59%га кыскарганын белгиледи. Буга жараша мандаттардын да саны азайды. Эске салсак, 17 ноябрда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык, 231 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Шайлоону уюштуруу жана өткөрүү менен өлкө боюнча 56 аймактык жана 2438 участкалык шайлоо комиссиялары алектенет. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга маалым, үстүбүздөгү жылдын 17 ноябрында Кыргызстандын жалпы жергиликтүү кеңештерине депутаттарды шайлоо болот. Административдик аймактык реформага байланыштуу жергиликтүү кеңештер таркатылып, жаңы шайлоо дайындалганын билесиздер. Реформага чейин 32 шаардык кеңеш, 452 айылдык кеңеш, жалпысынан 484 жергиликтүү кеңеш болгон болсо, реформадан кийин 33 шаардык кеңеш жана 231 айылдык кеңеш, жалпысынан 264 жергиликтүү кеңеш түзүлүп, дээрлик жергиликтүү кеңештер 59%га кыскарды. Буга жараша мандаттардын да саны азайды. Мына ушул шайлоо өнөктүгүнө үгүт иштери эртең 17 октябрда башталмакчы. Кымбаттуу кыргызстандыктар, административдик аймактык реформанын өзү бир топ өзгөрүүлөрдү алып келет. Мындан улам бул жолу жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө маанилүү иш-чара экенин баса белгилеймин. Деги эле жергиликтүү шайлоо болобу же жогорку кеңешке шайлоо болобу, айтор бардык шайлоолор элибиздин жана өлкөбүздүн 5 жылдык тагдырына түздөн-түз таасир этет. 5 жыл аралыгында жергиликтүү тургундардын турмуш тиричилигин жакшыртуу жана өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылуу дал ушул силер өзүңөр тандаган өкүлдөргө байланыштуу болот. Биз аймак өнүксө өлкө өнүгөт деп келебиз. Мына ушул аймактардын алдыга жылышында кесипкөй адистердин, креативдүү жарандардын, демилгелүү жаштардын жана мекенчил атуулардан тандалып чыккан депутаттардын орду өзгөчө экенин унутпайлык. Мына ушундай жарандар шайланса, аймактарды, айыл жерлерин алдыга сүрөшөт, элдин тилегин орундатууга жан үрөйт. Алар өздөрүнүн биографиясы, кадыр баркы же жеке кызыкчылык үчүн келбестен, ошол аймактын, ошол шаардын талылуу, өнүкпөй жаткан жерлерин айтат, аларды чечүүнүн жолдорун издейт, бюджеттик каражатты сарамжалдуу, көйгөйлүү маселелердин чечилишине жумшоого добуш беришет. Ар бир тыйындын аркасынан түшүп, анын максаттуу иштетилишин көзөмөлдөйт. Урматтуу мекендештер, биз жаңы Кыргызстанды курууга бет алдык деп ар дайым айтып келем. Бет алган жолубуз оңой эмес. Ары татаал мезгилде
ары кыйын учурда өлкөбүздү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошолуу деген бийик жоопкерчиликти мойнубузга алып жатабыз. Мамлекеттин өнүгүшү жергиликтүү аймактардын өнүгүшүнөн башталат. Мына ошондуктан жергиликтүү кеңештеп көңүл бурбай койбойлу, кайдыгер карабайлы. Аймактардын өнүгүшү менен мамлекет күчтөнө тургандыгын эсибизден чыгарбай, жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого активдүү катышып бериңиздер. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, убаданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Мектеп, бала бакча, жолдорду жана башка бардык социалдык объектилерди мына мамлекет куруп беребиз. Эч бир талапкер же депутат өз чөнтөгүнөн жасай албайт. Депутаттар жергиликтүү аймактардын же шаарлардын элден чогулган бюджетин бекитип беришет жана кандайдыр бир маселелерде макулдугун берет же баш тартат. Бийликке айрымдар сын пикирлерди айтып келишет. Албетте ал сындар конструктивдүү болсо жакшы, пайдасы гана тиет. Бирок бийликке курулай доoma тартып, элге болсо асмандагы айды алып берем дегендер да бар. Иш жүзүнө келгенде кандай экенин көрүп эле жүрөбүз. Жерлерде өз уул кыздарыңардан талапкерлердин дараметин жакшы билесиздер. Кол ийрисине тартат болбой, татыктууларын шайлаңыздар. Азыр дүйнө ыкчам өзгөрүп жаткан маалда өнүгүү үчүн ар бир күнүбүз, керек болсо ар бир саатыбыз маанилүү. Мына ошондуктан эл үчүн, өлкө үчүн күйө турган, чындап иштей турган, калың элдин элегинен өткөн эр азаматтарды тандаңыздар. Айрыкча жүрөгүндө мекенимди өнүктүрөм деген жалындуу, алысты көрө билген тажрыйбалуу жаштарды колдоңуздар. Мен ушул жерден баса белгилеп айтып коеюн, шайлоо өнөктүгүнө бийлик кийлигишпейт, бийлик шайлоого да, башкасына да кийлигишкен мезгил, кайсы бир талапкерлерди сүрөмөлөп, кайсы бирин өгөйлөгөн заман артта калды. Кимде ким шайлоого киришип, кайсы бир талапкерди сүрөмөлөгөн мамлекеттик кызматкер аныкталып калса, анда катуу жазага тартылышат. Биз укуктук талаадагы мамлекетте жашап жатабыз. Ошону унутпаңыздар. Баары мыйзам чегинде болушуна шарт түзүп беребиз. Калың элдин тандоосунан татыктуу өткөн, таза шайланып келген депутат гана элге кызмат кылышы керек. Мындан башкача болушу мүмкүн эмес, болбойт дагы. Дагы бир маанилүү жагдай. 17 ноябрда шайланып келген жергиликтүү кеңештердин депутаттары алдыда боло турган элдик курултайдын жерлерден келе турган делегаттарын шайлашат. Демек, аймактагылардын көйгөйлөрүн курултайга алып чыгууда жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ролу маанилүү болот. Элдик курултай, өзүңүздөр билгендей, ачык айкын түз эфирде өтөт. Анан буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, курултай бүткөн соң тигил маселе көтөрүлдү, бул маселе көтөрүлгөн жок деп талкуулап жатып калабыз. Келиңиздер, азыртадан эле бул маселелердин алдын алыңыздар. Элдик курултайга татыктуу делегаттарды тандап берүүдө жөндөмдүү, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлаңыздар. Алар шайлаган делегаттар өз кезегинде курултайда силер үчүн орчундуу делген маселелерди көтөрүп чыгышсын. Демократия, сөз эркиндиги деп ооз толтура көп сүйлөйбүз. Демократиянын, сөз эркиндигинин пайдубалы дал ушул сыяктуу шайлоолордо түптөлөт. Мамлекеттин, өзүңүздөрдүн жана балдарыңыздардын келечегине кайдыгер болбоңуздар. 2026 жылы өлкөбүздө жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо өтсө, андан кийин аз убакыт өтпөй эле президенттик шайлоо өтөт. Азыркы жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна дагы, кийинки ошол шайлоолорго дагы активдүү катышып бериңиздер. Урматтуу кыргызстандыктар, мекенибиздин алдында атуулдук арнамыз, милдетиңер катары шайлоого келип, татыктуу талапкерлерди тандап бериңиздер. 5 жылда бир жолу шайлоого келип, болгону жарым сааттык убактыңыздарды коротот экенсиздер. Ошол убактыңыздарды аябаңыздар. Анткени 5 жыл бою өзүңүздөрдүн, аймактардын, шаарлардын тагдырлары дал ушул депутаттар аркылуу чечилет. Ошондуктан милдеттүү түрдө ар бир шайлоого катышканды унутпаңыздар. Келиңиздер, өзгөрүүлөрдү ар ким өзүбүздөн баштайлы.
Кыргызстанда быйыл 9 айда селден 22 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин январь-сентябрь айларында аткарган иши талкууланган жыйында айтылды. Маалыматка ылайык сел 5354 турак жайды каптап, 102 үй авариялык абалга келген. 135 автоунаа зыянга учурап, 138 үйдү капиталдык оңдоого туура келген. Быйыл апрель айынан июлга чейин убакта эле селден 17 адам набыт болгон. Алардын 10 чактысы жашы жете элек балдар. Ушул жылдын баштапкы 7 айында селден мамлекетке жалпы 172 миллион 956 миң сом зыян келтирилген. 28 июнда Ноокатта жүргөн селден 10 адам каза болгон. 30 июнда Карагулжада 4 адам селге агып каза тапкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Пакистандын Борбору Исламабад шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынында уюмдун дүйнөлүк экономикадагы үлүшү болжол менен 25%га жеткенин айтты. Ал 2009 жылдан бери ШКУга мүчө мамлекеттердин жалпы ички дүң өнүмү 2 эседен ашык өскөнүн, өз ара инвестициянын көлөмү дээрлик 4 эсе көбөйгөнүн билдирди. Акылбек Жапаров уюмдун өнүктүрүү банкын жана фондун түзүү маселелерин тез арада чечүү зарыл экенин кошумчалады. 15 октябрда Исламабадка жети өлкөнүн өкмөт башчылары Пакистандын көп жылдан берки атандашы Индиянын тышкы иштер министри жана Ирандын биринчи вице-президенти чогулду. Алар коопсуздук аймактагы кызматташтык, соода жана финансылык алакаларды талкуулашты. 2001 жылы Москванын демилгеси менен төптөлгөн ШКУга Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан, Индия, Иран жана Беларусь кирет. 2025 жылы Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясы жоюлушу мүмкүн. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын маалыматына ылайык, учурда өкмөттө жарандарды бирдиктүү салык декларациясынан бошотуу маселеси каралып жатат. Эгерде талдоолор мунун жакшы жактары басымдуулук кыларын көрсөтсө, анда декларациялоодон толугу менен баш тартуу чечими кабыл алынышы ыктымал. Бирдиктүү салык декларациясы бул салык отчеттуулугу. Анын максаты субъекттин салыктык милдеттенмелерин эсептөөгө тийиш болгон экономикалык ишмердиги, чыгашалары жана мүлктөрү тууралуу маалыматты берүү болуп саналат. Бирдиктүү салык декларациясынын Кыргызстандын аймагындагы юридикалык тараптарга жыл сайын 1 апрелге чейин, жеке жарандар 1 майга чейин милдеттүү түрдө тапшырат. Архитектура, салык жана медицина тармагындагы колдонулуучу терминдер кыргызчаланды. Башка тилдерден которулган сөздүктөрдү эми мекеме ишканалар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө колдонулушу керек. Бул боюнча бүгүн Ош шаарында өткөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында колдонулган терминдердин маселеси аттуу илимий конференциясында айтылды. Конференциянын жүрүшүндө негизинен мамлекеттик мекеме ишканаларда бирдей кыргызчаланган терминдерди колдонууга өтүү керектиги боюнча сөз болду. Иш-чаранын жүрүшүнөн кийинки материалда сөз болот. Ошто Кыргыз Республикасы мыйзамдарына колдонулган терминдердин маселеси аттуу илимий конференция өттү. Мында учурдагы мамлекеттик мекеме ишканаларда мамлекеттик тилдин жана терминдердин колдонулушу жөнүндө маселе козголду. Маселен, Ош шаардык салык башкармалыгы 99% мамлекеттик тилде иш жүргүзүшөт. Бирок айрым учурда терминдердин туура эмес колдонулушу же туура эмес которулган сөздөр көйгөй жаратып жатканын айтылды. Жарандар менен иштешүүдө биз 2023 жылы чыгарылган жанагы расмий жана мамлекеттик тилдеги орус-кыргызча сөздүк колдонулат. Ал сөздүктө 3000ден ашык сөздөрдүн, терминдердин түшүнүк берип котормолору расмий тилде көрсөтүлгөн. Себеби биз ар кандай мааниде, ар кандай сөздөр менен, синоним сөздөр менен колдонуу менен эгер ишмердүүлүк ишибизди тиги салык төлөөчүлөрдүн жоопкерчилигин, салык төлөөчү субъекттердин жоопкерчилигин ошол ар кандай маанидеги сөздөр менен аныктап кое турган болсок, ал соттошуп, жанагы укуктук бир териштирүү мезгилдеринде өзүбүздүн ишибиз кам болуп калат. Ошон үчүн конференцияда мамлекеттик мекеме ишканаларда терминдердин туура эмес колдонулушун чечүү үчүн мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы тарабынан 10 тармак боюнча атайын сөздүк жарык көргөнү маалым болду. Анын бир тармагында медицинадагы терминдер кыргыз тилине которулуп түшүндүрмө сөздүгү чыгарылды. Эми жалпысынан алганда миңдеген, 100 миңдеген терминдер бар. Биз эми азырынча 5000ден ашык 10 миңге жакын терминдерди кыргызча котордук. Бул деген башталышы эле болуп атат. Мен ойлойм ушу биздин ушул баягы илимпоздор, анын медициналык илимпоздор ушул жаатта дагы өздөрүнүн салымын кошот деп ишенемин. Ал эми биз чыгарган сөздүк ушу биздин жалпы кесиптештерибизге жардам бере алат
деген ишенемин. Өлкө боюнча 150ден ашык кыргызча, орусча сөздүктөр бар. Терминология борборунан билдиришкендей, сөздүктөрдө бардык сөздөр туура которулган эмес. Ошондуктан мамлекеттик мекеме ишканалар мындан ары жогоруда айтылган 10 тармак боюнча жарык көргөн сөздүктөгү терминдерди гана колдонууга милдеттендирилет. Анан жарандардын баягы укуктук башка жактарына тиешелүү болгондагы адистикке тиешелүү күндөлүк керектелүүчү баягы өндүрүштүк тармакта керектелүүчү терминдерди ошо бирдей формада которуу, бирдейлүүлүккө алып келүү да мыйзамдын негизинде кайрадан карап чыгуу. Замандын өзгөрүшү менен жаңы түшүнүктөр пайда болгону менен терминдер да улам толукталып турат. Кийин мурун пайдаланган терминдер кайсы бирлерин алмаштырууга да туура келет. Анан бизде бир маселе жаралып калды. Акыркы убакта жалпы терминологиялык комиссия тарабынан бекитилбей, өз алдынча тармак ээлери өздөрүнүн колдонуудагы терминдерди өздөрү китеп кылып чыгарып, анан колдонууга кирип кеткен. Ал эми биздин мыйзам боюнча терминологиялык комиссия тарабынан бекитилген гана терминдер расмий иш кагаздарга, мыйзамдарга колдонулат деген түшүнүк. Эми бардык тармактагы терминдердин сөздүктөрү чыгарылгандан кийин бирдиктүү терминологиянын реестри түзүлөт. Аталган илимий конференция буга чейин Бишкек шаарында гана уюштурулуп келсе, бүгүн Ошто алгачкы жолу өткөрүлдү. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Парковка деген атоодагы сизге берилишинде алынган. Климаттын өзгөрүү шартындагы айымдардын орду форуму өттү. Анда климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө аялдардын ролу, Ага Хан фонду айыл чарбасына жана экологиялык тажрыйбага инновациялык чечимдерди киргизип жаткан ишкер аялдардын кызыктуу тажрыйбалары менен бөлүштү. Инновациялык ыкмаларды колдонгон айымдарга кабарчыбыз токтолот. Асель Тынаева органикалык жер семирткичтерди даярдайт. Табигый жол менен жасап, деградацияга кабылган жерлерди калыбына келтирүүгө салым кошууда. Каарман экологиялык таза өнүмдү алууга, гумустун топтолуусуна, топурактын түзүмүнүн жакшыруусуна жана натыйжада азыктын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөөрүн билдирди. Жердин кунарылыгын көбөйтөт, жерди семиртет, өз калыбына келтирет. Андан тышкары ошо жерден алган продуктылар да органикалык болуп, биздин бул келечектеги муундарга, балдарга, биздин ден соолуктарга өтө чоң пайдасын тийгизет. Бабандарга азыр эң жакшы чечимди сунуштайт элек. Ошол эле кете турган убакытты кыскартып, биздин препараттан, мисалы үчүн 1 гектар жерге 5 литр гана берип туруп, ошол результаттарды бир жумадан 15 күнгө чейин алып, жердин кунарылыгын 20-30% чейин көтөрсө болот. Өлкө аймактарындагы 1000ден ашуун айымдар климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Эми алар бир аянтка чогулуп тажрыйба бөлүштү. Кыргыз Республикасындагы Ага Хан фонду климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу багытында 4 багытта жумуш алып барабыз. Бул суу ресурстарын туура пайдалануу, ичимдик жана айыл чарбасы багытына керектүү суу ресурстары, Жашыл Мурас программасына шайкеш келген бак отургузуу, токойлордун аянтын кеңейтүү багытында органикалык туруктуу айыл чарбасын өнүктүрүү. Ушул жерде аялдардын ролу абдан чоң. Ийгиликтүү тажрыйбалардын көргөзмөсү, панелдик талкуулар жана практикалык семинарлар уюштурулуп, эксперттер мал чарбачылыгындагы инновациялар, деградацияга кабылган жерлерди калыбына келтирүү багытында ой бөлүштү. Министрликтин дагы эң негизги максаты бизге мына департаментке дагы ар бир айыл аймактарда ошондой чыктуу тоюттарды, силаж же болбосо гидропоникаларды өстүрүү боюнча дагы тапшырмалар байма-бай берилип, азыр милдеттер коюлуп атат. Биз бүгүнкү күндө жана 2024 литр сүттү 30-жылга чейин 5000 литрге жеткирүү. Же болбосо бүгүнкү күндө 80 000 баш жасалма жол менен уруктандырып атсак, ошону 200 000 башка жеткирүү. Форум Ага Хан фонду тарабынан Кыргызстандагы тоолук коомдордун өнүгүүсүн колдоо программасынын алкагында уюштурулуп, климаттык чакырыктарга каршы күрөшүүдө аялдардын катышуусун жогорулатуу жана алардын ишкердик менен айыл чарбадагы позициясын бекемдөө максатында өткөрүлдү. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.
Россиянын Москва жана Санкт-Петербург шаарларында Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдиришти. Анда айтылгандай, иш-чара 18 октябрдан 28 октябрь күндөрүнө чейин өтөт. Бул күндөрү белгилүү кыргыз тасмалары көрсөтүлүп, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү, кылымдар мурасы көргөзмөсү жана Саадат какты спектакли көрсөтүлөт. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовго арналган спектакль, кыргыз искусство чеберлеринин концерти жана маданий концерт уюштурулат. Максаты Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достук жана маданий алакаларды чыңдоого багытталган. Бул иш-чаралар Кыргызстандын маданиятын жана тарыхый мурасын Россиянын жашоочуларына таанытуу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк түзөөрү белгиленген. Ошто социалдык коргоо жана профсоюздар кызматкерлеринин күнү белгиленди. Ага аталган тармактын Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы кызматкерлери катышты. Иш-чарада коомдук социалдык бирдимдикти жаратууда, социалдык саясатты ишке ашырууда мамлекет тарабынан аткарылып жаткан иштер туурасында маалыматтар айтылды. Социалдык коргоо тармагындагы улгайган, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, турмуштун кыйын кырдаалда туш болгон үй-бүлөлөр менен иштешкен бир катар кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Иш-чара мамлекет тарабынан берилип келе жаткан кайтарымсыз социалдык келишим алып ишкерлигин жүргүзүп жаткан жарандардын көргөзмө жарманкеси менен коштолду. Быйыл республика боюнча 18 000 жаран менен соц келишим түзүлгөн. Былтыр кайтарымсыз 100 000 сомду 10 000 үй-бүлө алган. Эгерде ошол социалдык контракттын катышуучусу алган акча каражатын иштете албай жатса, ошол биздин кызматкерлер жана ошол айлык мөддө бекитилген кызматкерлер бар, ошол жогорулай социалдык адаптация программасы түзүлгөн. Эгерде ошол багытта ишти алып бара албай жатса, чогуу кеңешип башка багытка алмаштырса болот. Анан что бизде мисалы үчүн ушундай учурлар бүгүн дагы көргөзмөдө көрсөттүк, бири жеке кийим сатып, анан кийин ал ишин жакшы алып бара албай, анан кийин башка бөмө жемиш сатып, азыр ошондой жакшы киреше таап атат. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол менен бирге ошол азыркы учурда социалдык коштоо маселесин дагы ушул маселеге көбүрөөк басым жасап атабыз. Анан ушул 2 жыл аралыкта биз алган сабактарды, тажрыйбаны эске алып, быйылкы жылы ала турган социалдык контракт катышуучуларына биз көбүрөөк окутууларды жүргүздүк. Мурда дагы болгон ошо финансылык сабаттуулук боюнча бизнес долбоорду кантип жазып, кантип ишке ашып кетишкен. Ошо менен сырткары 140тан ашык биздин жер-жерлерде кызматкерлер дагы тренер катары даярдап койгонбуз. Себеби дегенде ошол социалдык контракттын катышуучулары же жаңы келе тургандар ошол дайым ошол консультация кайрылып, ошол бизнес долбоорлорун ишке ашырса болот. Соц контракттан 100 000 акча алып, ага бир бодомол алганмын, 3 кой алганмын. Кирешеси жакшы. Өзүм дагы мындай неме тырышчаак үчүн мен жакшы жетишкендиктерге жетиштим да. Кандай, мисалы үчүн мен бир эле ошол мал менен чектелип калбай, ага мен той даярдаш үчүн жер сатып алдым. 1 гектар жер сатып алдым. 1 гектар жерге беде эктим. Кийинки жылга дагы жер сатып алдым быйыл. Ого мака эктим, жүгөрү. Ошолорду мен малыма, койма, той катары камдадым. Анан одон дагы кошумча бизнесим бар. Базарга соодага чыгам. Соодада дагы мындай кечке отурбайм, оптум эле. Алып келип, оптум сабар таркатам. Мен жетишкендерим аябай жакшы. Дагы ушундай акчалар эми берсе, өкмөт тарабынан дагы берилсе, мен дагы чоң бизнестерди баштайын деген немем бар да. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.